Нурлан Насиптин тортундагы микрофонго окшоштурулган жасалга кыздардын бүйүрүн кызытты. Социалдык тармакта эстрада жылдызы Нурлан Насиптин туулган күнүнө арналган торттун үстүндөгү микрофонго окшош кооздомо кызуу талкууга түштү. 2 күн мурда Нурлан Насип 29 жашка чыгып туулган күнүн белгилеген. Ал күнү жакындары кантип куттуктаганы тууралуу социалдык тармакка видео жана сүрөт жүктөгөн. Сүрөттөрдүн биринде үстүндө күмүш түстөгү микрофонду элестеткен кооздомо куюлуп кабатталып жасалган торт турат. Сүрөттөгү бул көрүнүш социалдык тармактын колдонуучуларына өзгөчө кызыкчылык жараткан. Кооздомо микрофонго окшошпой калган дегендер да бар. Ошондуктан көрөрмандар ырчынын жубайы Асель Кадырбековадан чындап эле микрофонду элестеткен жасалгабы же башка мааниси барбы деген суроолорун жаадырышууда. Алмаз Шаадаев, ырчы, өз тилин билбеген кыргыздарды маңкурт деп эсептейм. Кыргыз тилине биздин салымыбыз ушундай бай. Байыркы тилибизди барктап орусча аралаштырып тантыбай, нукура эл алдында жеткиликтүү сүйлөп жүргөнүбүз маанилүү да. Негизи эле эне тилден өткөн асыл эмне бар бизде? Өз тилин билбеген кыргызды маңкурт деп эле эсептейм. Кээ бир орусча сүйлөгөнүнө сыймыктанып, кыргызчадан намыстанып жүргөндөр, ошол орус тилин мода көргөндөр бар. Акылы тайызыраак мындай жаштарга түшүнө албайм. Тилибиз бар үчүн кылымдарды карытып, кыргыз болуп сакталып келебиз. Тилибизден айрылсак улутубузду, элдигибизди да жоготобуз. Ар бир кыргыз уул кызы кыргыз тилинде так сүйлөсө, барктаса, дилибиздин өнүгүшүнө салым кошкону катар деп эсептейм. Достор, өзүм калемиме таандык сөз обонда таандык ырымды ырдап берем силерге. А кече тиккен дарагың мөмө берет дедиң. Күлжит акем. Үй билесин ал кечип. А тентип кетти дейсиңби? Эмне? Бүгүн ырчы Назгүл Токтокунова менен жолдошунун заманбап үйлөнүү үлпөт тою өтөт. Бүгүн 13 сентябрда ырчы Назгүл Токтокунова менен жолдошу Кубанычтын заманбап үйлөнүү үлпөт тою Бишкектеги тойканалардын биринде өтөт. Буга чейин ырчыны жолдошу ала качып кеткенин айткан. Жолдошум Кубаныч Кант шаарынан болот. Үй бүлөнүн жалгыз баласы. Экөөбүз 2 жылдан ашуун убакыт кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрдүк. Баары күтүүсүз болду. Экөөбүз баш кошууну бул күндөргө пландаган эмеспиз. Мен Москвага чыгармачылыгыма байланыштуу иштеп келейин деп жаткам. Мени чет өлкөгө жибергиси келген жок окшойт. Ала качып кетти. Мени дагы туулгандарым дагы таң калтырды деген ал. Маалымат булагы Супер KG. Элим Карыпбеков кайран гана коррупция өлмөй болду байкуш. КТРКнын мурдагы башчысы Элим Карыпбеков Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу пикирин айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Сарказм, какшык аралашкан пикирде Карыпбеков Кыргызстандагы коррупциянын өжүр экенин, коррупцияга каршы күрөшүү күчтөгөн сайын ал өсүп жатканын айтты. Кайран гана коррупция өлмөй болду байкуш. Акыркы күндөрү сары сана болуп жакшы уктай да албай калдым. Ойлогонумдун баары эле коррупция. Байкуш коррупция менен ким гана күрөшкөн жок.
президент деле тынбай күрөшүп атат. Өкмөт, 120 депутат, укук коргоо органдары биригип алып күрөшүп жатышат. Жарандык активисттер, пацифисттер, гендеристтер, феминисттер, пидар, ой популисттер, журналисттер деле кошулуп алып күрөшүп жатышат. Коррупция байкушту коррупционерлер коргоп аяйбы десем жок. Алар деле тигилерге кошулуп алып коррупция менен күрөшүп жүрүшөт. Айтор коррупция жапжалгыз калды байкуш. Бирок эр экен дагы деле болсо моюн бербей баары менен жалгыз күрөшүп, кээде жеңип дагы кетип атат Пай. Кыйын экен негизи. Ошого эле боору моручу болду. Өлүп калбаса экен эме. Коррупция өлүп калса, жанагынын баарын ким менен күрөшөт? Бири-бирин өлтүрүп коебу дейм. Дагы коррупция бар болуп жакшы болуп атат окшойт. Баары ошо менен алаксып. Кандай гана коррупция. Жаман бышык экен. Өжүрлүгүнө караганда түбү кыргыз эмес го деп коем, деп жыйынтыктады КТРКнын мурдагы башчысы. Карыпбековдун постуна анын катталуучулары тарабынан тайыныңызден сурап көрбөйсүзбү качан өлөт экен коррупция? Ошол коррупция жөнүндө бир передача чыгарганыңызда тарыхка жазбайт белек. Эми калемиңизди ФБК чабыңыз. Илимбек мырза, ушу сизге жакыныраак немеби дейм да, эч кимге баш бербегенине караганда деген сыяктуу пикирлерди калып жатат. Булак Барометр KGS. Рамзан Кадыровдон үй сурап кайрылган аялдар кайра андан кечирим сурашты. Асет Элбазурова, Зарема Лорсанова жана Яхмат Митешова аттуу аялдар мындан 20 жылдай мурун Чеченстандын Дагестанга көчүп кетишкен. Бирок алар жакын арада Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровдун атына жазылган кат менен кайрылышканын чет элдик маалымат булактары жазышууда. Маалыматка ылайык, ал аялдар өздөрүнүн катында көчүп кеткенден бери каралашкан эч ким жок экенин, начар шартта кыйналып жашап жатышкандыгын жазып, Кадыровдон үй бөлдүрүп берүүсүн өтүнүшкөн. Катты алган тиешелүү тараптарга алардын үй жайын, жашаган шартын текшерүү тапшырмасы берилген. Анын жыйынтыгында Асет Элбазурова, Зарема Лорсанова жана Яхмат Митешова үчөөнүн президентти алдаганы белгилүү болгон. Биринчи маалыматта аялдардын бири карызга батып калып, төлөй албай көчүп кеткен деп айтылган. Экинчи аял болсо үйүндөгүлөр батырбай үйдөн качып кеткендиги жазылган. Үчүнчүсүнүн окуясын билбейм деп жазган Рамзан Кадыров. 3 аял менен чечен президенти жана жогорку кызматтагы адамдар жолугуп, чыныгы абалдары тууралуу маалыматтарды айтып беришкенде жасаган иштерине өкүнүшөрүн айтып ыйлашкан. Андан кийин кечирим сурашкан. Ал эми аткаминерлер алардын эркек туугандарын чакырып, аялдарды аларга өткөрүп беришкени жазылат. Бул силердин аялдарыңар, алардын көйгөйү силердин көйгөйүңөр. Чечендерде эркектер өздөрүнө жакын аялдарды качан карабай койду эле. Бул уят дешкен аткаминерлер алардын жакындарына. Маалымат булагы Спутник KG. Үйүнүн алдында ойноп жүргөн Адилет дайынсыз жоголду. Ат башы районунда өзүнүн үйүнүн алдында ойноп жаткан 13 жаштагы бала дайынсыз жоголду. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 3-сентябрь күнү Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнө Ат башы айылынын 1999-жылы туулган тургуну, аасы 29 август күнү 2006-жылы туулган эниси Адилет дайынсыз жоголгондугу тууралуу билдирген. Ал энисин таап берүүнү суранып арыз менен кайрылган. Анын негизинде учурда Ат башы райондук ички иштер бөлүмү тарабынан ыкча мизилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Адилетти көргөн билгендер болсо Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнө 102 кызматына билдирип, J03 53 42 1283 жана ошондой эле 0702 227 474 телефон номурлары аркылуу байланышса болот. Маалымат булагы Турмуш KG. Бишкекте аялдын үйүнө келип, аны сабап, телефонун жана акчасын тартып алганга шектүү 28 жаштагы киши кармалды. Бишкекте 28 жаштагы киши тааныш кызын сабап, телефонун тартып алганга шектүү катары камалды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарындагы Октябрь райондук милиция бөлүмүнө Бишкектин жашоочусу кайрылып, эркек кишиге карата чара көрүүнү өтүнгөн. Өзүнүн арызында ал 28 жаштагы киши анын үйүнө келип, экөөнүн ортосунда жаңжал чыкканын, андан кийин эркек киши аны сабап 14 000 сомдук телефонун, 2,5 миң сом акчасын алып кеткенин жазган.
Бул факты кылмыштардын жана жортуктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ыкчам тергөө тобу тарабынан кылмышка шектүү кармалып, жабырлануучунун телефону өзүнө кайтарылды. Шектүү 2 айга камакка алынды деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Супер KG.